16 жаштагы мектеп окуучусу Залкар жана анын 4 классташы илим, техника жана өндүрүш жумалыгына катышуу үчүн атайын Ысык-Көл облусунан Борборго келишкен. Алар көргөзмө үчүн өз алдынча жүрүүчү атайын куткаруучу унаа ойлоп табышкан. Каждый из нас придумал свою ногу, свой механизм. Ар бирибиз мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша өзүбүз ойлоп тапкан техникаларыбызды алып келдик. Мына бул шайманды Марс планетасын изилдөө үчүн ойлоп тапканбыз. Аталышы Марсоход, Марска баруу биздин кыялыбыз. Изначально планировали. Жумалыкта робототехника, астрономия, электротехника жана авиа моделдөө боюнча мастер-класстар өтүп, окуучулардын беделдүү илимпоздор, ойлоп табуучулар жана өндүрүшчүлөр менен жолугушуусуна мүмкүнчүлүк түзүлдү. Улуттук илимдер академиясы жана Алтын түйүн балдар республикалык инженердик техникалык академиясы уюштуруп жаткан бул иш-чаранын максаты интеллектуалдык оюндарды, шахматтык турнирлерди, сүрөт, кароо сынактарды уюштуруу, табигый материалдарды колдонуу менен окуучулардын ойлоп табуучулук жана изденүүчүлүк көндүмдөрүн калыптандырууга өлгө түзүү. Себеби экономиканы эмне көтөрөт? Инженерлер, ошон үчүн инженерлер ким бул? Бул физика сабагы, бул математика сабагы, бул химия, биология сабагын, техникалык дисциплинаны жакшы билген балдар инженер болушат да. Ошон үчүн экономиканы шу балдар көтөрөт да, жаш балдар көтөрөт да. Булар жашайт да 21-кылымда. Мына ушул максатта биз өткөрүп жатабыз. Жумалык өлкөдө 15-ирет өтүп жатат. Анын алкагында өрнөктүү окумуштуулар, техника күнү, өндүрүш күнү акциялары уюштурулду. Окуучулар, окумуштуулар жана ойлоп табуучулардын өз ооздорунан дүйнөлүк илимдин жетишкендиктери, ошондой эле Кыргызстандын илим жана экономикасынын келечеги жөнүндө уга алышат. Илимдер академиясынын окумуштуулары пандемияга карабай саамалыкка катышууну каалаган балдар арбын экендигин айтат. Мындай карап көрсөм, азыр иши тиги эмесин жыйынтыгын чыгара элекпиз. Но могу жерде көрүп турасыздар, бул үйдө көбүнчө үйдө иштешет да, бул ар ким өзүнүн облусунда. Алардын иштери менин оюмча абдан жакшы. Илим, техника жана өндүрүш республикалык жумалыгы Кыргызстандын жалпы билим берүү мекемелеринде жыл сайын февраль айында өткөрүлөт. Көргөзмө 8 февралдан 13-үнө чейин уланып, жеңүүчү болгон мыкты окуучуларга сыйлыктар тапшырылат. Ал эми бүтүрүүчүлөргө техникалык окуу жайларга бекер окууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Тазагүл Эмилбекова, Гүлчөрө Казымкулов, Нью ТВ.